Саламатсыздарбы? Мен Жаллабаттыкмын. Жаллабаттын тарыхын, энциклопедиясын түзүп, китеп кылып чыгарган адаммын. Сиздер менен журналист, жазуучу Куттумидин Базаркулов. Мен муну айтып жатканымдын себеби ушул Жаллабат элинде акылдуу, чоң интеллигенция, күчтүү кадрлар бар. Бир гана алар Ташиев менен байланып калган эмес. Ташиев бул Жаллабат эмес. Ташиев бул Жаллабатта жалгыз. Жалгыз бир адам. Эми өзүнүн үкөлөрү менен болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө Жаллабаттан акылдуу адамдар чыккан. Алардын бири жана ошондой эле кыргыз элинин анык баатыры бул Жаллабаттан чыккан деп мен Зулум Жамашев деген аксакалды айтар элем. Ал 40 жыл жогорку сотто, ошондой эле жогорку соттун төрагасы болуп иштеген адам. Мына Жаллабаттан чыккан анык генерал, анык баатыр ушул адам. Ал эми кийинки кыргында болгон, өзүнүн солдаттары өлүп жатса генерал болуп алган. Ал генерал эмес. Ал жазалма деп айтар элем. Анан бүгүнкү күндө айтып атат, ушул эгерде Ташиевди камап койсо, митингге чыгышы мүмкүн Жаллабат эли. Жаллабат эли Ташиев үчүн митингге чыкпайт. Себеп дегенде, Жаллабатты да Ташиев уят кылды. Эмне кылып уят кылды? Алар казино ойношту. Алар кумарпос болду. Акчанын аркасынан долларга кумар болушту. Ошон үчүн долларлап казинодон уттуруп атат да. Ташиев бүгүн мамлекеттен коркуш керек. Себеп дегенде ал мамлекетти жеди, ичти, колдон келишинче пайдаланды. Мамлекетке чиренип алып, нечен деген адамдарды кыйнады, тилин жулду, белин сындырды, керек болсо өлтүрдү. Анан ушул адамды кантип жакшы адам дейсиң? Бүгүнкү күндө ошондой эле Ташиев элден корксун. Ал элди коркутканды койсун. Себеп дегенде элди кыйнады. Ошондой эле Ташиев досунан корксун. Себеп дегенде досунан бакты талашты. А дос бакты талашпайт, аны душман гана кылат. Ошондой эле бул Жалалабадда мына мен иштешкен, ошондой эле көзү өтүп кеткен, көзү тирүү аксакалдарды айтып кетсем, көп адамдар, мына ошол эле Зулум Жамашев, бүгүнкү күндө Эркеш Төрөбаев деген адамдар бар. Ошондой эле мени ушул акимиятта иштесин деп биринчи кадр кылган Каныбек Тилекеев деген бар. Ошондой эле Дүйшөналы Мамасалиев деген бар. Турназир Бекбоев деген аксакалдар мына бүгүн иштеп жүрүшөт. Бүгүн эл аралап жүрүшөт. Мына ушуга окшогон акылдуу аксакалдар. Ошондой эле Адыш Кочкоров, Исмаил Айсариев деген аттуу аксакалдар иштеп кетишкен Жаллабатта. Мына ушуга окшогон интеллигенция чөйрөсү бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы Жаллабат кадрлардан кур эмес. Кадрлар бар. Мен деген адамдар бар. Ташиевке байланбай эле койгула. Ташиевден күчтүү адамдар бар. Мына ошондой эле мен айтып кетсем, ошол губернатор болуп иштеген Жусупалы Төрөмаматов, Кыргыз нефтегазда жакшы иштеген Рашид Бостонов. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол элдик губернатор аталган Медер Үсөнов деген бар. Ошондой эле Чымбердиевдер дегендер бар. Шаардык кеңештин депутаттары болгон күчтүү кадрлардан. Ошондой эле дагы бир күчтүү кадр Мурат Тагаев деген бар. Между прочим, Мурат Тагаев жөнүндө айтып кетсек, Кыргызстанда подземный ходду куруу шаарларда бул мертвый болуп калган. Ошол мертвыйлыкту оживлять эткен, ошону жандандырып жан киргизген Жаллабат шаарында биринчи подземный ходду ошол эгемендүүлүктөн кийин, Советтер Союзунан кийин Кыргызстанда Мурат Тагаев болгон. Ал Шайырбек Тагаев менен мэрликти ат салышып, Мурат Тагаев Шайырбек
Ташиевди утуп алган. Кийин Шайырбек Ташиев өч алып, агасы кызматка келгенде Мурат Тагаевди мэрликтен кууп чыккан. Ал эми агасы Рашид Бостоновдон өч алып, аны чет өлкөгө кубалап, аны камаган. Ошондой эле Ташиев Төрө Маматовдон өч алып, аны камаган. Себеп дегенде губернатор кезде Төрө Маматов жол тоскондо анын Ташиевдин жолун буган. Митингге каршы чыгып, сен эмне митинг кыласың деп. Ошондо эле митингге жакын болчу Ташиев. Анан дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө Ташиевди мактап жактап аткандардын баарын суракка алгыла. Фейктер болсо фейктерин баарын текшергиле. Урматтуу органдын адамдары, айыпты силер угуздуңар, кылмышты силер козгодуңар. Эми акырына чейин барып текшергиле да. Себеп дегенде Ташиев бул төңкөрүшчү деп айып угузулду да. Төңкөрүшчү деп айыпталып атат да. А төңкөрүштүн аркасында кимдер колдоп атат? Карагыла да. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздарга. Мен саясатка кирбей коеюн десем, саясат мага кирип келет экен. Сиздер менен журналист, жазуучу Куттумидин Базаркулов. Муну айтып жатканымдын себеби ушул отпуска учурунда бир ай жөн эле туруп турайын десем, болбой эле саясат саясаттыгын кылат экен. Мен Жалал Абад телевидениясында, ошондой эле Жалал Абадта, Ошто, ЛТР телекомпаниясында, ошондой эле КТРКнын шеф-редактору, Ала Тоо маалымат программасы болуп Жалал Абадта 25 жыл иштегендиктен, анын 20 жылын Жалал Абад телевидениясында жөнөкөй журналисттен, башкы редактор, ошондой эле генеральный директор болуп иштегендиктен, мен Жалал Абадтагы саясатчыларды жакшы билем. Ошондой эле Доорунбек Садырбаев, Өмүрбек Текебаев жана башка саясатчылардын мен жүрүм турумдарын жакшы билем. Ошондой эле ал жерде аткаруу бийлигиндеги иштешип калган Зулум Жамашев, Адыш Кочкоров, Айтикеев, ошондой эле Салы Ибраимов, ошондой эле Бостонов, Эргеш Төрөбаев агайларыбызды мен жакшы билип, ошондой эле Үсөн Сыдыковдарды мен интервью алып, алар менен көп жүрүп калдым. Анан мен муну айтып жатам, кээ бир саясатчыларды мен интервью бергенде, мындай интервью бер, мындай кыл деп, кээ бир саясатчылар өздөрү айтып калат. Мени Куттумидин Базаркулов тарбиялап, мени Куттумидин Базаркулов саясатчы кылган деп. Саясатчылар, менин билген саясатчылар ушинтип айтып калган саясатчылар да бар. Мен Өмүрбек Текебаев менен сүйлөшүп калганда, Өмүрбек Текебаевдин бир айтканы мен эсиме түштү. Бир күнү Камчыбек Ташиев келди дейт. Өмүрбек аке, мен кантип саясатчы болом? Ошону мага айтып койсоңуз, кантип саясатчы болом деп. Анан Өмүрбек Текебаев айтат, ментип карасам көп сүйлөгөн, сөзүнүн башы менен аягы туура келбегенин байкадым дагы, а сен калп айта берсең саясатчы болуп кетесиң, дедим дейт. Анан кийин карап көрсөм, ошондой эле калпты көп айткан, барбаган жерин барган, кылбаганын кылгам деген чоң саясатчы болуп чыкты деп Өмүрбек Текебаев өзү Ташиев туурасында айтып, каткырып күлгөн. Чындыгында эле бүгүнкү күндө Ташиев ошондой саясатчы болду. Мен силерге ачык айтып коеюн. Ошондой эле Ташиев ГКМБда мени камаган кезде Ташиев Садыр Жапаров президентке кимдерди жолоткусу келген эмес. Талантбек Масадыковду, Акылбек Жапаровду, Рашид Бостоновду, Салы Ибраим Ташматовду, Тагаевду, ошондой эле Бакыт Төрөбаевду, ошондой эле Өмүрбек Текебаевду президенттин айланасына жолоткусу келген эмес. Муну айтып атканымдын себеби, мени ошол ГКМнын балдарына тапшырып, сен Талантбек Масадыковду ушул кадр кылып алгыла, билимдүү адам экен, эмне үчүн албайсыңар деп сен сүйлөп турсуң.
Ошондон кийин кадр кылып алды деп мен Талантбек Масадыков жөнүндө сүйлөгөн сөздү көрсөттү. Эмне үчүн антип айттың эле? Сен буга көрсөтмө бер деп кыйнашты. Мен просто билимдүү экенин айтканмын. Эч кандай аны менен байланышым жок деп турдум. Бирок ГКМ менен балдары көк желкеге коюп турушту. Ошондой эле Өмүрбек Жекебаев менен сен Ата Мекен партиясы менен байланыштуу болчусуң. Ошондой эле Ата Мекен партиясына сен кирдиң беле? Ата Мекен партиясында сен чүй ынтымагы балдарын баарын үгүттөп, ошолорду шайлоого катыштырмак экенсиң. Алар Ата Мекен партиясына голос бермек экен. Жекебаев үчүн кандай байланышың бар деп Өмүрбек Жекебаев жөнүндө да көргөзмө берди. Мен эч кандай сүйлөшүү болгон эмес Жекебаев менен деп турдум. Ошондой эле Акылбек Жапаровдун менин үйүмдү тинткенде, Акылбек Жапаровдун «Экономика» деген китеби чыгып, анда мага автобиограф жазыптыр. Куттумидин иниме ийгилик каалайм деп. Сен кандай байланышың бар? Бул китепти качан берди эле? Мен айттым, числосун карабайсыңар. Мен ал Жалал Абад телевидениясынын жетекчиси болуп турган кезде алгам. Андан бери Акылбек Жапаровду мен көрө элекмин деп Акылбек Жапаров жөнүндө көрсөтмө берди. Ошондой эле Акылбек Жапаров Бакыт Жетигеновду түрмөдөн чыгарган атат. Ошондой эле Бакыт Жетигеновду кадр кылып алган атат. Бакыт Жетигенов Байтикке барды беле? Силер эл ынтымагы чогулган кезде деп Бакыт Жетигенов ошондо эмне деп сүйлөдү эле деп Бакыт Жетигенов жөнүндө көрсөтмө берди. Мен айттым, Байтикке Бакыт Жетигеновдун барганын билем, бирок ал эч кандай сүйлөгөн эмес, балдар менен сүйлөшкөн эмес. Ошондой эле Малабаев деген бирөөнү айтты. Мен ал кишини көргөн да эмесмин, билген да эмесмин. Ошондой эле Рашид Бостонов менен кандай байланышың бар деди. Мен Рашид Бостоновду көргөнүмө канча болду? Десем, сен ошол Рашид Бостонов менен байланышың бар экен. Кандай байланышың бар? Айт деди. Мен аны Жалал Абадтык экенин билем. Салы Ибраим Ташматов менен кандай байланышың бар? Мен аларды жакшы билем. Мен ал эмес, Жалал Абадтыктардын көбүн саясатчылардын баарын жакшы билем дедим. Мына ошентип ошолор боюнча көрсөтмө бер деп мени көк желкеге коюп, столумду тээп мени кыйнашкан. Мына карагылачы. Кандай? Эч кандай жөн эле. Акырында алдаганга чейин барды. Көрсөтмө бер, сен бияктан чыгасың, түрмөдөн чыгып кетесиң. Жата бересиң ушул жерде деп. Мен ошондон улам билдим. Бул саясий чечим, саясат экенин. ГКМБ Ташиевдин саясат экен. Мына көрдүңөрбү? Ушинтип мени көрсөтмө бер деп ушулар аркылуу кыйнашкан. Ошондой эле бүгүнкү күндө Ташиевдин акыбалы кандай болот деген суроолорду берет. Ташиев камалат же качып кетет. Эң жогорку эркинен ажыратылган бул Камчыбек Ташиев болот. Себеп дегенде Ташиев жөнүндө көп маселелер бар. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүзгө. Кийинкисинде дагы улантам.